Таала пендесин жаратып баарын жакшы көрөт. Рух аламында Алла Таала бизди жарата электен мурун, денебиз берилектен мурун Алла Таала жан сакталган жан чыгарып баардыгына тең бирдей кайрылган. Сага дагы, мага дагы бирдей кайрылып, эй пенделерим, мен силердин жаратуучуңар эмесминби деген. Алар чогулуп, о Кудайым, сен биздин жаратуучубузсуң, сен биздин рызкы берүүчүбүзсүң, сен биздин кожоюнубузсуң деп, ошондо эле баардык жандар сүйлөп койгон. Алла Таала катылып турган бир сырдуу зат болчу, бирок өзүн билгизгиси келди, инсанды жаратты, жинди жаратты, периштелерди жаратты. Алардын баардыгын өзүн ордун берип, бирок адамга өзгөчө жер деген жайды берип, аны баардыгын адамга лайыктап, орду менен кылып туруп, жашаган эми күнөө кылбаган деди. Адам баласы бул жерге келдик, бирок көп нерсени унутуп калдык. Бул дүйнө бал сыяктуу экен. Балдын даамы тата берип, ушунча ширин болгондон биз ушуга берилип кеттик дагы, убадан унутуп калдык. Биз убадан унутуп калдык. Анан унутуп калганыбызда Кудай Таалам ушунча жакшы көрөт экен бизди, өзлөрүнүн элчилерин жиберип, о Кудайдын пенделерди унутпагыла, силер убада бергенсиңер. Силер бир гана Кудайдын пендесисиңер. Ага гана сыйынгыла. Дүйнө Кудай эмес, ал бир күнү болсо бир күнү бүтөт. Силердин өмүрүңөрдө чектелүү, аябай катуу болсо 70-80 жаш жашайсыңар деп, улам эскертип атышты. Алар айтышты, апай, сага эмне болду? Силер эмне деген киши адамсыңар? Көчө эле биздин арабызда жүрбөдүңөр беле? Эми бүгүн эле бизди ушинтип үйрөтүп чыга калдыңарбы дешти. Ошондо Алла Таала канча бизди жакшы көрсө дагы, бирок ушундай бир жакшы көргөндүгүнөн дагы ушундай азапты ошол замат жөнөтпөстөн улам кээ бир пайгамбарларды, элчилерин 950 жыл бою тең, эй коркула, кой, токтоткула деп туруп атып, анан ушунча деңгээлде акырында адам ушундай бир биз ушундайбыз да, тойбоз, ач көз, көрө албас, ушундай жаратылып турбуз да биз. Алсыз экенбиз. Такыр токтобой калганыбыз, анан кийин азаптарды жиберип турду. Азаптарды жибере берди. Бир убакыт болду, жер жүзүндө 87 эле адам калган. Бир убакта 87 адам эле калып, ошолордон анан кийин ушул нерсе болду. Кыргызда да санжыр айтканда Хам, Сам, Яфас деп ошо Нухтан баштайт. Нухтун топон суусунан баштайт. Адам атадан баштабайт. Мына ошондон ушул мезгилге чейин биздин санжырабыз ушинтип келатат. Бирок адам баласы ушундай экен, качан алардын башына бала түшкөндө ошо 87-өсү көрүп туруп, о Кудай, сен бизди тирүү калтырдыңбы деп, анан кийин убакыт өткөн сайын бирок пенделер кайра унута башташты. Унутуп, биз унча экенбиз. Мына азыр бирөө кебилебиз ооруп атабыз. Ооруп атканда, о Кудай, о Кудай колдой көр. Өлгүм келген жок мен, о Кудай, өлгүм келген жок. О кечире, о шүгүр Кудай, о Кудай деп эле азыр жалынып атабыз ошол жердечи. Ушундай жалынып атабыз, кебилерибиз субханалла, андай өмүр жалынып көргөн эмессиң. Кыргызча айтканда мындай айткан, ийгиңди тиштеп канап кеткенче жалынып атасың азыр. Ушундай экен. Ошентип отуруп, бирок Кудай ушундай жакшы көрөт экен бизди, ошо оорубузга шипа берет экен. Туура жол таппай калсак, жол таап берет экен. Адашкан болсок, жол таап берет экен, мындай ушундай экен. Анан качан бизге таап берип, жол көрсөтүп койгондон кийин дагы деле болсо кайра өзүбүздүн баягы туңгуйубузга кайра киргенге аракет кылат экенбиз. Ошол эле жашоого кирип кеткенге аракет кылат экен да. Бирок Кудай жакшы көрөт сиз менен бизди. Аллахым ушундай жакшы көрөт экен, дагы канча күнөө кылып аткан болсок да карап тура берет экен. Зыналарды кылып атабыз, кишилерди өлтүрүп атабыз, алдап атабыз, аферисттик кылып атабыз, бирөөнүн дагы бир нерсесин кылып атабыз, бирөөнүн тартып алып атабыз, жулуп алып атабыз,
ушунча канча жаман нерсе кылып атсак, сабап атабыз, тепкилеп атабыз, эмне дегенге кылып атат экенбиз. Бирок пендесин Кудай ушунча жакшы көргөндүгүнөн дагы деле болсо башыбызга азапты ушул замат алып келип койгон жок. Ушул замат бала алып келген жок азыр. Анткени Алла Таала ушунча жакшы көрөт экен. Бирок эмне үчүн жакшы көрөт экенден суроону билесиңерби? Эмне үчүн бербей атасыңар? Эмне үчүн бизди Алла Таала ушунча жакшы көрөт? Бир себеп бар экен. Анткени сени менен мен Мухаммеддин үммөтү болгон себебинен. Мухаммад алейхиссаламдын акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү болгон үчүн биздин башыбызга бала ушул замат түшкөн жок экен. Пайгамбарыбыз айтат, мен көтөрүлдүм Алла тарапка. Алладан сурадым. Мурунку пайгамбарларга берген нерсенин 6 Алла Таала мага субханалла берди, 6 менден алып салды. Бирок айтайын деген нерсе ушул экен. Биздин амалдарыбыз бетибизге көрүнбөйт экен. Эгерде мурунку заманда адамдар калп айтып койсо, беттери кап-кара болуп, калпычылык белгиси болуп калчу экен. Ошол нерсени Алла катып салды. Зына кылган болсо, ойноштук кылган болсо, ошол зимет субханалла ошол зына кылган жерлердин баардыгы көрүнүп калчу экен. Ууру кылган болсо, колдору кургап калчу экен. Кандай жаман нерсе. Эми бардык күнөөлөрдүн бардыгы тең беттерде көрүнүп, элдин баары айтып калчу экен. Бууну карасаң, бууну карасаң деп. Бирок Кудай Таала пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын урматына сиз менен биздин күнөөлөрүбүз бетибизге көрүлгөн жок. Эгер көрүнгөндө аз бул жердечи, эгерде жыты болгондо сасып кетмекпиз азырчы. Күнөөлөрүбүздүн азыр жыты бизге билингенде, анда сасып кетмекпиз. Күнөөнүн эң кичинекей, анан эң жаманы бул ушак экен. Бирөөнүн аркасынан сүйлөө. Бирок азыр биз ушундайбыз, мына тет жактан машинага отургандан баштап сүйлөп келдик. Канча гана кишини байкуштар эле эме алып туруп жиликтеп жанагындай машиналар менен кесип, устукан кылып тартып, шорпосын ичип койдук ужачы. Пайгамбарыбыздын аялы Айша энебизге жөнөкөй эле мындай экен. Тиги Софиянын бою кыдыйган мындай кыдыгыйраак болуптур да, бою начарыраак болуптур. Десе Пайгамбар айтқан Айша, эгерде азыр сен ушу сөзүңдү алып туруп, бир тамчы кылып туруп океанга салсак дейт, океандын ичиндеги бардык о балык салык эмне болгон болсо, отпой чотпойдун бардыгы тең өлүп калмак деген экен. Өлүп эле калбайт экен, ошо океан суу сасып кетмек деп айткан экен. Ушунчалык деңгээлде экен. Бирок Кудай Таала сиз менен бизди дагы деле болсо жакшы көрөт экен. Эмне кылды экен? Биздикин жашырып коюп атат. Бирок ыйык китебинде айтып коет экен, эгерде сиз бир жөбөнү ушак кыла турган болсоңор, даже мимика менен көрсөтүп койсоңор, тиги жоңгоч деп койдум да. Тиги мындай жоңгоч. Керек ушундай мид көрсөтүп койгон жөн айтып атат экен. Көзүн ымдап качып кеттик деп коет го. Ушундай бир ымдап койгон жөн айтып атат экен да. Алар ушундай бир тууганын этин жегенге бар экен. Бир тууганын этин жегенге бар экен. Ким эле каалайт өзүнүн бир тууганын этин жегенди? Карчы кандай нерсе. Бирок Кудай Таала жакшы көрөт экен субхан ошону жашырып койду. Качанга чейин, качан биз өзүбүздү ашкерей кылганга чейин. Качан өзүңдүн күнөөңдү өзүң ашкерей кыла баштаганда. Кандай десе, кээ бирлер зына кылып туруп, көчөнүн бир аялда болдум, көчөнүн бир эркек менен болдум деп өзүнүн күнөөсүн сыртка чыгарып мактанып баштаганга чейин. Көчөнүн ушунча арак ичип коюп турубуз, ушундай кылып турубуз, болуп калыптырбыз. Билбейм, тиги тиякта жыл ушундай мактанып айтат го, кээ бирлер ушундай таңга мындай ширин кылып айтат го, эмелечи, мактанып ушундай кылып коюптур көчөнү, болбой калыптыр. Көчөнү жанакы баланы жаман колпачтеп салыптырбыз. Ушундай кылыптыр деп такыр болбой калыптыр. Мындай бир чоң бир көчөгүн бир момундай алып туруп, уурулар чогулган болсо, көчөгүн базарга бардык элек, бир эмеде аксакалдан же болсо бирөөдөн момча акча сууруп кеттим. Момчуга сууруп кетпедимби? Деп оозлөрүн чотуруп, күнөөлөрүнө мактанышат. Кээ бирлер болсо көчөнүн бир лохпайды келип калыптыр, аны монт алдап койдум эле, монда алданып калды. Көчөнүн соодагерлер болсо көчөгүн сонун болдубу? Баасын канча айтып койсом деле алып кетип кала берди. Ушундай айтып турам, тоолуп тура. Өзүнүн күнөөсүн ашкере сыртка жарыя кылганга чейин Алла Таала эмне кылат экен? Ошону жашырып турат экен. Жашырып турат экен, качан пендеси
кечирим сурар экен деп дагы деле жакшы көрүп карап тура берет экен. Ушундай Кудай биздин Кудайыбыз. Биздин Аллахыбыз ушундай. Ал ушундай жашырып, жаптап, каптап, мактап сени мени карап тура берет. Качан пендем эмне кылар экен деп. Бирок биз ушундайбыз. Дагы деле болсо моюн алгыбыз келбейт. Өзүңдү Кудайдай сезип ал, мындай тимеле укмуш тимеле бир түрүшүмдү иш кылып койгонсуп, эмне кыларын билбей, жер үстүндө батпай жүргөндөр бар. Кудайым болсо улам айтып коет: "Эй, кой, канча көтөрүлбө, асманга жете албайсың, канча чөкпө, жерге кирип кете албайсың, коем, токто, болду эми. Коем, мен сени жакшы көрөм, койчу эми. Токтотуп койчу" деп бизге улам алдыңан бир даватчыны чыгарат, бир досуңду намаз окуган бирөөнү чыгарат, ал келбей койчу, кел мындай кылалы, жүр мешитке баралычы, жүр умурага баралычы, жүр тигиндей кылалычы, жүр мындай кылалычы деп улам бирөөнү жөнөтүп кое берет. Дагы деле моюнун алгысы келбейт. Эмне десеңиз, пока кое турчу, мындай айтканда, дагы деле болсо субханалла, өмүр бою жашачу дейт, өмүр бою да түбөлүктүү жашоочудай сезип кетебиз өзүбүздү. Жок. Көчөгөн мисалы мына мен бүгүн эле мен алдыма мына бир кичинекей жаш бала чарчап калды деп айтты, бир аксакал өтүп кетти, бир жаш жигит мага келип аткан болчу, ал өтүп кетти. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Мына көчөнү эле жылтырап эле ушу менин маңдайымда турган болчу. Бирок өмүр ушундай, субханалла. Алла Таала акыр аяна чейин күтөт экен. Бир белгилүү бир айтылган сөздө Алла Таала пендесин 60 жашка чейин күтөт экен. Дагы биринен болсо бирөөнө 20 жашка чейин күтөт экен. Пендем мага кайтчы деп Алла жалдырайт экен. Бирөөнө 40 жашка чейин жалдырайт экен. Пендем мага кайтчы, окучу намаз. Келчи мен тарапка, койчу ушу күнөөңдү тыштачы, кылбай эле койчу шуну. Деп Алла өзү жалдырап турат экен. Келчи кой, токтотчу болду алтыным. Мен сени аябай жакшы көрөм. Сенсиз мен бул сени мен жөнө жараткан жокмун бул дүйнөдө. Бир сенин ордуң бар алтыным, койчу. Келчи мен тарапка. Келип койчу. Токтотуп койчу ушу күнөөңдү. Мага жаккан жок ушул нерсе. Ой, коомго деле жаккан жок, катын балаңа деле жаккан жок, ой, аялыңа деле жаккан жок, күйөөңө деле жаккан жок. Токтотчу. Анан кийин ошону токтобосо 60 жашка чейин болот экен. 60 жашка чейин Алла өзү жалдырайт экен. Пендем койчу болду эми. Келип койчу. Мына андан кийин 80ге дейт. 80ге чейин жалдырайт экен. Пендем койчу, токтотчу күнөөңдү, кылбай эле койчу шуну деп. Андан кийин айткан Алла: "Эми мен сени өзүңө койдум" дейт экен. Ошентип Алланын алдына барган мезгилде ал эч доо кое албай калат экен. Аллах ушундай экен, бизге жалдырайт экен күнөө. Кол көтөргөндө мындай, дуа кылабыз го, бата кылабыз го. О Кудай дегенде Аллах өзү: "Лаббайк пендем. Мен сени алдында эмне каалайсың? Айтчы" дейт экен. Ошол мезгилде туура нерсени биз ошондо туура эмес нерсени карадым да, колго арак көтөрүп алган, мындай алган, тимеле ушундай бир костюм шим кийип алган, тимеле баарын жыргатып койгон эме дейго тоба болмой. Ондай өтүрүп алып турган эми балдар бактылуу болгула деп коет го. Эки дүйнөдө колуңар ажырашпасын. Болду, бир эле сөз билет, башка эчтеке билбейт. Болгону ушундай бир. Карасаң бир өз арасы аксын бир мото солидный сон турган, бир аз адам отурган, аянда маймыл болуп калган да ошочу. Карасаң субхана жанагындай тамада каалагандай жыргатып атат го. Мин десе минет, секир десе секирит, жин болуп калган. Ошентип субханалла, Аллах ушундай зат. Алла каалайт экен пендесин сурап турган. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени Аллах сиз менен бизди жакшы көрөт. Алла жакшы көргөн себебинен улам кол көтөргөндө лаббайк мен сурачы мен берейин деп турат. Кээ бирлер дагы эле ушундай атат, азырчы жерде турганда эмнени айтып атат деп атат аздарчы. Бул эмне деп атат депчи. Ай туугандар, ойгонгула. Кудай жакшы көрөт силерди. Бизди жакшы көрөт, машаллах. Жакшы көргөн үчүн ушул жерге отургузуп койду азыр. Эмне үчүн билесиңерби? Эмне үчүн жакшы көрөт деп айтайынбы? Анткени Алла өзү жөнүндө сүйлөп туруп атат. Ошон үчүн Алла Таала сиз менен кулагыңызга мынакей, ошо өзү жөнүндө уктуруп атабы? Демек сени жакшы көрөт деген сөз. Ойлоп атасыңар, бул менин алдыма мен директордей көрүп атам, сен көзүңөр көрөчү. Жок, Алла Таала силердин кызматчыңар кылып салган. Ошон үчүн бир кабинетке камайт дагы, мени жакшы көргөн пенделерим көрмөйүн, ушулар желке чапмайын кетпесин дейт да. Алла ушундай жакшы көрөт экен силерди, субханалла. Такты мен алып келип, өз жөнүндө угузуп, машалла, жакшыраак тургузуп, молдону киргизип, мен кызмат кылдырып жаныңарга тургузуп алып. Жок, ушундай Алла силердин кызматчыңар кылып салды мени. Эмне үчүн жакшы көрөт? Унутпагыла, мисалы Кудай Таала сенин рызкыңды берип атабы? Соодаң менен.
Sen Кудай жакшы көргөн үчүн берип турат. Кудай Таала сенин рызкыңды кичинекей кесип койдубу? Сен жакшы көргөн үчүн ушунда кесип коюп атат. Кудай Таала сага күйөө берди, аял берди, бала берди, рызк бүт нерсе эмне болгон болсо, сага керек нерсени баарын Алла сени жакшы көргөн үчүн берип атат. Ушундай нерсе. Эгерде Алла Таала жаман көрсө бербей коет эмес. Алла Таала пендеси сураган нерсени берип атат. Биз дүйнөнү ушунча көп сурап ийдик азыр. Аллаху акбар. Көчөгүн эле камер 75 болчу, бүгүн 80 болуп калышы мүмкүн да. Ал эмне десе мындай эле эки четине бир 2 катафот кошуп коет болду. Анткени жакшысын сурап атабыз да биз, Алла жакшысын дагы бере көр депчи. Үйлөрдө субханалла сурап, Алла үй бер атат. Субханалла демелечи үйлөр кирбөктөй өсүп кетти. Эмнени сурап ошо берип атабыз. Бирок Аллахым ахиретимди бер. Алла ахиретимди бер. Мен тозоктон сакта деген адамгачы. Алла Таала биринчи ошондой үй да бербей коет, машина бербей коет. Машина үй берген болсо ошону алып салат бир андан кийин динге келгениңдечи. Алла Таала ошо хидаят, Кудай мага хидаят бере көр, туура жолго сала көр деп сени даватка чыгардыбы? Чыгаргандан кийин башталат проблема. Алла жакшы көргөндөн пендесин сынап баштайт дагы. Ташмы жанагындай бир ондан бир эме тегирменге салып айымдырды. Эч нерсени кетирип момдан бир чачып тургандан кийин Алла кайрадан кийин чогултуп берет анан. Ошол чогултуп бергенден кийин күтүп ал анан. Ушундай Кудай Таалам ушундай зат. Пендесинен эмне сураса ошону берет. Бирок качан хидаят сурасаң Кудайдан, туура жол сурасаң, акыйкат нерсе сурасаң, Алла ошол замат көрсөтөт. Ушундай нерсе. Качан намаз окуп баштадың? Машаллах, Алла Таала кичине болсо дагы сыноуну да көбөйтөт. Орзо тутуп баштадың да кичине сыноо көбөйтөт. Илим окупадың кичине дагы сыноо берет. Ошентип сынап туруп андан кийин анан кайра ордо коет. Бирок эгерде бул нерсе болбой туруп дүйнөнү сүрөсөң, Алла ошону бере берет. Бирок ахиретке эчтеке калбай калат. Бул дүйнөнү сурагандар үчүн Алла айтат, алар дейт, ахиреттин бул дүйнөгө сатышты дейт. Кудай деп коюш эле жетишсиз, кээ бирлер айтат, Кудай деп койсом жетиштүү болот мага дейт. Мен Кудайга ишенем, болду дейт. Намаз окубай деле Кудай деп берем дейт. Туура, сен Кудай деп атасың. Намаз окубай да ошентип койсоң болот. Кийин субханалла намазды башкача төлөп бересиң. Энди проблема эмес. Алла ушундай жакшы көрөт да пендесинчи. Намаз окуган деле, окубаган деле өмүр рызкы бере берет. Кээ бир капырлар бизден бай. Кээ бир жөөттөрчү дүйнөнү ээлеп алып башкарып турат. Бирок алардын орду тозок болуп калат. Ушундай турган. Демек Аллах бизди жакшы көрөт экен, машаллах. Унутпайлы, Аллах бизди жакшы көрөт. Алла Таала эч качан сиз менен бизди таштап кетпейт. Эч качан таштабайт. Эч качан унутпагыла. Башкарга проблема келдиби, башыбызга келдиби? Демек, Алла десек, Алла бизди лаббайк пендем, мен сенин жаныңда турам дейт. Качан сүйүнүч келгенде Кудай десең, лаббайк мен сенин жаныңда турам, мен сени жакшы көрөм. Алла эч качан таштабайт бизди. Эч качан тыштаганда эмес. Тыштап да кетпейт. Баарыса көрүн, бир Алла таштабайт. Алла ушундай зат. Пендесин жакшы көрдү, болду. Эгер жек көрдү, болду, ал ушундай зат. Ага бирөөнө райым кылат, бирөөнө каардуу болот. Ошол себептен туугандарым, бүгүн мына азыр баарыбызга ниеттер турлаңыздар. Кудай жакшы көрүп турган пенде болгонго аракет кылыш керек. Жылтыраган көзгөчү өлүм жазылган. Жылтыраган көзгө бакыт да жазылган. Бирок эң бактылык качан сен өлүп баратып, сени менен мен оозума ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп өтүп кетсек, анда машаллах, анда эң бактылуубуз машаллах. Мына Кудайдын сүйгөндүгүн белгиси ушу экен. Унутпагыла. Ким күнөө кылган болсо тооба кылсын. Анткени Алла тооба кылгандар жакшы көрөт. Тооба кылыңыздар, Кудай кечир десең эле болду. Кудай кечир, мен мойнума алам деп эле кой, болду. Калган Аллага өзү турлап коет. Экинчи кылба. Тооба кыл, болду. Эч ким кечирилбей калбайт. Унутпагыла, адам өлтүргөндө кечирилет. Ууруган кылганда кечирилет. Зына кылганда кечирилет. Алдамчы да кечирилет. Чагымчы да кечирилет. Кудай кечир деген болсо, бир шарт эртең ошону кылбаш керек. Кылбай эртең. Мына бүгүн кылдыңбы? Мына азыр тооба кыл, болду. Токтотуп кое бер. Айт, болду, мен туура жолго түштүм деп болду. Алла ушундай зат. Аны кечирип салат. Бир гана күнөө кечирилбейт. Бул ширк. Алла ширктен башкасын баарын кечирет. Эми ширк кылгандар отурган жок деп эсептейм жерде. Иншалла. Тооба кылалы, маша. Алла сүйөр, унутпайлы. Балдарыңарга да ушинтип үйрөткүлө. Балам, сени Алла Таала сүйөт.
Алла жакшы көрөт. Алла сени бейишке киргизгиси келип атат. Алла сага рахмат жадыргысы келип атат. Алла сага боорукер болгусу келип атат. Алла сага мээримдүү болгусу келип атат. Алла сага райымдуу болгусу келип атат деп үйрөтөлү. Кудайдан корк, тозокко салып турат деп коркута бербейли улам эле. Жадымеде бар го, аялдар деле баягы эркекти айтып берет го, азыр атаң келип өлтүрөт дейт го. Азыр атаң келип өлтүрөт. Азыр атаң келип сазайын берет сени. Азыр сен атаң келип мындай балдарына мындай тозокко салыш көрүнүп калгансың го. Жөн субхана. Ошондой Кудай жөнүндө да айтканда ушуну айталы. Жакшы көрөт, ал мээримдүү, райымдуу, боорукер, берешен, ал баары көрүп туруучу, баарын таразага салып туруучу, акыйкат чечип берүүчү, ал адилеттүү балам. Ал сени жакшы көрөт, мени да жакшы көрөт, апаң жакшы көрөт деп ушундай бир жакшы жагын айталы, машалла. Аны тозокко салып салат, тозокко салып салат, өлдүң, ишиң бүттү эле дейби, куурулуп каласың, жок. Субханалла. Ушундай нерсе. Жакшы нерсени да айткылачы, макулбу? Жакшы нерсе өзү жакшы нерсени жаратат. Жакшы жан эритет, макулбу? Алла береке берсин. Субханакал хамдик. Ашалла анта астагфирука ва атубу илейк. Алла разы болсун. Ниеттер жаңырткыңыздар эми.